Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. 3 айынын 26-сы. Кынтыксыз чындык. Ким кынтыксыз чын жана сабырдуу болуусу келет? Ким өзүнүн жамандыгын башкалардын алдында мойнуна алып, келтирилген зыяндын ордун толтуруусу келет? Кимди канча дагы бир деңгээлде, кайдагы бир жогорку күч тынчсыздандырат? Медитация менен сыйынуу айтпай эле койгондо. Анын идеяларын башка кыйналып тургандарга жеткирүү үчүн ким өз убактысын жана күчүн короткусу келет? Жок. Өзүнүн жумушу менен алек болгон жөнөкөй алкоголикти андай нерсе кызыктырбайт. Албетте, эгерде ал аман калуу каалоосу болбосо. Мен алкоголикмин. Эгерде мен ичкенди уланта берсем, мен өлүп калам. Кудайым, бул жөнөкөй сөз менде кандай күч кубат жана сезимдерди жаратат. Бул чындыгында эле мен үчүн бүгүнкү биле турган нерсенин баардыгы. Мен бүгүн тирүү калгым келеби? Мен бүгүн сергек болгум келеби? Мен жардам суроого даярмынбы? Жана бүгүн дагы бир азап чеккен аракечке жардам берүүгө даярмынбы? Мен өзүмдүн жашоом өлүм коркунучунда турганын түшүндүмбү? Мен бүгүн сергек калуу үчүн эмне кылышым керек?